Бүгүнкү күнү 4 топ түзүлүп, бир топтон арга жерлерге өрт өчүрүүгө чыгып атышат балдар. Өрт болгон жерге чейин жалпысы 25 чакырым түзүлөт. Андан ары жол кыйын болгонуна байланыштуу кайындайынан 10 километрден штаб түзүлүп, өрт болгон жерине чейин дагы 15 чакырым түзөт. Ал жерге техника бара алганга себептүү ушул топтор арга жерге чыгып кетүүдө. Барларына инструктаж берилип, анын ичинен топтор түзүлүп, 4 топ бүгүнкү күнү азыркы күнү чыгып кетишти. Азыр 5-чи топ түзүлүп, артынан дагы чыгып кетишти өрт болгон жерге. Кечегүндө жергиликтүү жарандар элибиз келип иштеген. Мына бүгүн дагы бардык службалардан, бардык кызматтардан келип жардам көрсөтөт. Бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Болжол менен азыр ушул аттырма коктусунда 350-400гө чамалуу адам болжол менен иштеп жатат. Келип коңшу айылдардан, бардык службалардан, жергиликтүү бийликтен, акимияттан бардык келип биздин ушул өрт өчүрүүгө көмөк көрсөтүп аткан биздин жарандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Кайыңды элинин атынан. Ушундай шамал болгон сайын өрттөр күчөп атат. Жаман болуп атат, өчпөй атат. Жаман эле болду. Жакшы токойубуз бар болчу. Ар кайсы кызматтардан келип, кызматтарын кылып атышат. Айылдан кошун айылдын тургундары, Кени районунан келип атышат. Ошол уккан анча-мынча жүрөгүндө патриот сезими барлар ушака келип эле жардам берип атышат. Кудайга шүгүр, баары ошо отту өчүрөйүн деген эле үмүт баарыбызда эле. Жашы деле, карысы деле мына бу жакта 65-60га таяп калган кишилер деле, жашы таяп калган кишилер деле жүрөт.